Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн баруу алып кетебиз. Гүлдү чыктыгылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москвада Жеңишбек аттуу таксист шылуундарды алдап, 84 жаштагы пенсионерге акчасын кайтарып берген. Москвада таксист 84 жаштагы пенсионерге 500 000 рубль акчасын алдатпоого жардам берди. Бул тууралуу 112 телеграм каналы билдирди. Окуя болгон күнү таксист Жеңишбек пенсионерден баштыкты алып, айтылган дарекке жеткирип бериши керек болгон. Ал баштыкта акча бар же жогун сураганда, акча жок экенин айткан. Жолдо бара жатканда баштыкты алуучулар бат-баттан чалып, күмөн жараткан. Анда таксист алдамчылар болушу мүмкүн экенин түшүнүп, баштыктын ичиндегилерди текшерген. Акчаны көргөн Жеңишбек шылуунга бош баштыкты берип, пенсионерге кайтып келген. Бирок ал кемпир эшикти ачкан эмес. Ал полицияга чалып, үйүнүн кире беришинде укук коргоо кызматкерлерин күтө баштаган. Милиция акчаны ээсине өткөрүп берип, полиция телефон шылуундарды издей баштаган. Булак Селепкежи. Казак-кыргыз бир тууган эл. Садыр Жапаров жаңы пост жазды. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына казак-кыргыз арасы аттуу ыр менен бөлүшүп пост жазды. Мен бул ырды азыр уктум. Буга чейин уккан эмес элем. Кыргыз менен казактын жакындыгын даңазалаган бир дала эле ырларды, айтыштарды уккан элем. Бирок бул ыр өзгөчө ыр экен. Эки элдин ажырагыс бир туугандыгын, тамыры өзөгү бир эл экендигин даңазалап ырдашыптыр. Сөзү кыргыздыкы болсо, ону казактык экен. Казак менен кыргыз илгертен бери баштарына түшкөн көп кыйынчылыктарды бирге жеңип келген бир тууган эл. Мен казакпын, кыргыз ол туусканым, бирге тарткан тарланын куюсканын. Анамыз да кара көз бир кыз балким бөлүп берген эгизге уусунанын деп казак менен кыргыздын ким экенин бир куплет ырга сыйдырып койгон казак акыны, эл жазуучусу Жубан Мулдагалиев болгон. Кыргыз казак бир туугандыгы түбөлүктүү болсун деп жазды ал. Булак Назар Ньюс Кежи. Садыр Жапаров Путинге жолукканда айтсын. Балдары Орусиянын түрмөлөрүндө жаткан ата-энелер митингге чыгышты. Бүгүн 26 апрелде Бишкектин борборунда балдары Орусиянын түрмөлөрүндө жаткан ата-энелер митингге чыгышты. Алар Орусиядагы абактагыларды Кыргызстанга которуу иштери жай жүрүп жатканын, балдары Украинага согушка кетип калышы мүмкүн экенин айтып жочушууда. Жакында Садыр Жапаров Орусияга иш сапар менен барат экен. Ошондо Путин менен жолугушуп, ушул биздин маселени тездетип берүүнү суранабыз. Акыркы убакта экстрадициялоо иштери таптакыр эле токтоп калды, деди митингге чыккандардын бири. Булак Суперкежи. Нурланбек Шакеев Орусиянын Мамдумасынын төрагасы менен жолугушту. Кече 25 апрелде Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев Орусияга болгон расмий иш сапарынын алкагында Федералдык жыйындын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий-гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Экономикалык байланыштар тууралуу сөз кылган Нурланбек Шакеев түз аба каттамдарынын санын көбөйтүү, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарына киргизилген чектөөлөрдү жоюу жана чек арадагы тоскоолдуктарды азайтуу зарылчылыгына токтолуп, кыргызстандыктар үчүн миграциялык саясатты жөнөкөйлөштүрүү жаатындагы сунуштар менен да бөлүштү. Ошондой эле ар кандай себептерден улам Орусиянын абак жайларында камалып жаткан кыргызстандыктарды мекенине экстрадициялоого мамлекеттик думанын төрагасын көмөктөшүүгө чакырды. Өз кезегинде Вячеслав Володин да байланыштар жылдан жылга кеңейип жатканын эске салып, Кыргызстанга жасалган тышкы инвестициялардын 36% орусиялык инвесторлорго таандык экенин мисал кылды. Айрыкча кыргызстандык эмгек мигранттары өз өлкөсүнө гана эмес, Орусиянын экономикасына да чоң салым кошуп жатканын айткан мамлекеттик думанын төрагасы түз аба каттамдарын көбөйтүү багытындагы сунушту колдой тургандыгын белгиледи деп айтылат маалыматта.
белгилей кетсек, жолугушууга жогорку кеңештин депутаттары Гуля Кожокулова, Элдар Сулайманов, Аида Исатбек кызы, Замирбек Мамасадыков, Эмилбек Жусупов, Фархат Исмаилов, Азамат Исраилов, Жалалудин Нурбаев жана Карим Ханжеза катышты. Булак супер кежи. Эрдоган кыргызстандык куткаруучу менен элчиге жогорку сыйлык тапшырды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кыргызстандык куткаруучу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты Темирлан Жумамүдүновго Түркиянын адамдарды куткаруудагы эрдиги жана жан аябастык үчүн жогорку даражадагы мамлекеттик медалын тапшырды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Аны менен катар Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаевга ардак грамота айгарган. Маалыматка ылайык, кече 25 апрелде Анкара шаарындагы президенттик сарайда зилзаладан улам куткарууга жана кырсыктын кесепетин жоюуга олуттуу жардам көрсөткөн чет өлкөлүк издөө куткаруу топторуна жана дипломаттарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болгон. Иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажекеев жана биринчи орун басары Азамат Мамметов да катышты. Эскерте кетсек, 6 февралда таңда Түркиянын түштүк чыгышында магнитудасы 7,4, 9 сааттан кийин дагы 7,7 балга жеткен жер титирөө катталган. Расмий маалымат боюнча зилзаладан каза болгондордун саны 50 миңден ашты. Издөө куткаруу иштерине көмөктөшүү үчүн Кыргызстандан 170 куткаруучу барган. Алар Кахраман-Мараш жана Хатай шаарларына 8 адамды куткарып, 198 кишинин сөөгүн алып чыгышкан. Мындан тышкары турак жайсыз калгандар баш калкалап туруш үчүн 120дан ашуун боз үйдө жөнөтүлгөн. Алгачкы медициналык жардам көрсөтүүгө ылайыкталган Тала ооруканасы да берилген. Булак Спутник кежи.